Мен 1970 жылы келгем ушу мектепке. Сентябрдын 1-inde келгем. Келген мезгилде ал кезде ушу Бишкек шаары боюнча жалгыз эле кыргыз мектеп. Анан кыргызча сабак берип иштей турган мугалимдер үчүн өтө эле кыйын болчу жумуш болмуш. Ошон үчүн мен райком аркылуу, райком комсомол бар болчу ал кезде. Ошол аркылуу пионер вожатый болуп келип орношуп иштеп калдым эле да. Ошо менен 5 жыл бою ошо пионер вожатый болуп иштедим. Бирок 6 саат баягы педагогикалык стаж жүрө берсин деп 6 саат математикадан сабак алып жүргөм. Ошо менен баягы балдар менен көпчүлүгү балдар менен иштеп, сабакта берип, ошентип иштеп жүрдүм. Жылуу мамиле кылып алардын болгон жакшынакай дараментин өйдө көтөрүүгө, билимин жогорулатууга ишенip болгон аракетимди жумшадым ушу иштеген мезгилдин ичинде. Мен иштеген кезде аябай эле мыкты мугалимдер менен иштедим. Математик мугалим, мисалы үчүн Шамилова Эжеке деген бар болчу, Мамбеталиева Тамара Эжеке, Балтагулова Эжекебиз бар болчу. Мына ушу мен келген кезде, жаш кезде жаңы иштеп баштаганда ушул жерден аябай көп тарбия алдым. Мына ушул жерде 70-жылы келдим. 2007-жылы 37 жыл иштегенден кийин пенсияга кеттим. Анан албетте мен үчүн бул сыйлык ушундай бир мезгилде жалаң Кыргызстанга сонун аябай билимдүү балдарды тарбиялап мектептин эле эмес ушу Кыргызстандын бүт бардык жагынан алдыга сүрөөгө мүмкүнчүлүк берген тарбияланган окуучуларды баягы кошо ушу мектептин коллективи менен бирге тарбиялап чыгарганына сыйлыктымын. Эми азыркы талап биз иштегенде андан да кыйыныраак болуп калды болуш керек деп ойлойм да азыркы талап. Азыр өзгөрүүлөр көп болуп атат, 12 жылдыкка өтөбүз деп атабыз. Анан эми мугалимдер үчүн албетте өзүн өзү даярдап, сөзсүз өзүнүн билимин өтөр андан ары тереңдетип, жогорулатып, аябай баягы өзүнүн үстүндө иштешке туура келет албетте. Ошон үчүн каалайм ушул мектептин коллективине, жалпы эле директору, администрациясы, башка бардыгына ийгилик каалайм. Мындан ары чыдамкайлык керек. Андан ары мындан ары мектептин даражасын төмөндөтүп жибербей, дагы мындан ары жогорулата берсин. Балдарга жакшы тарбия берип, жакшы билим берип, дагы сыйлыктана бере турган мектептин бири боло берсин.